Апта башы адегенде эле президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун өлкө түштүгүнө болгон иш сапары менен башталып, ал коомчулуктун кызуу талкуусуна алынды. Анткени андагы эпидемиологиялык кырдаалда анын эрежелери так сакталган эмес. Они тысячи лет живут на этой земле. Пока не пришли белые, они никогда не болели. Никогда. Жапаровдун Жалал Абаддагы эл менен болгон жолугушуусунда саясат айдыңында жаңы терминдер пайда болду. Чырагым жана лампичкем деген терминдер пайда болду. Учурда Кыргызстанда мыйзамдуу президент жок. Кто тут, к примеру, в царе крайний? Никого? Так я первый буду. Ага карабай анын маалымат катчысы басма сөз кызматынын башчылары дайындалды. В Белом доме Примаку Мустаку был оказан радушный прием, а я танцую ча-ча-ча. Ошол эле учурда мыйзамдуу бекитилген премьер-министрдин бар экенине карабай анын маалымат катчысы ким экени али күнчө белгисиз. Ал эми президенттин маалымат катчысы Галина Байдерик ишине киришип-киришпей жатып, бийликтин башкаруу формасы боюнча пикирин билдире коем деп балеге кабылды. Народ, это я. Бул атты жогорку кадр саясатында да нааразычылыктар менен коштолду. Прямо как дети. Анткени бир кездерде Садыр Жапаров менен камакта чогултурган саясаттагы жакын кишиси Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагалыгына дайындалды. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Октябрь тополоңунда аз жерден премьер-министр болбой калган, саясаттан бир кетип, бир келип, бирде бар, бирде жок болгон Өмүрбек Бабанов бул апта ичинде актануу менен алек болду. Какая у тебя линия защиты? Моя линия защиты очень проста. Бабанов 7 октябрда уктап жаткан жеримден Алтынбек Сулайманов мени жан сакчысы аркылуу чакырып алып премьер-министр бол деп айткан десе. Кто сказал? Ага Алтынбек Сулайманов жооп катары: Бабанов аман эле болсун. Не больше, чем обычно. Не знаю. Все-таки кажется, что он уже мертв. Премьер-министр болом деп өзү чуркаган деген жообун айтып, экөөнүн ортосунда эки кача пикир пайда болду. Урод. Нет. Урод. Нет. Урод 10 раз. Аптанын сонун жаңылыгы болуп, ак үйдүн тосмолору алынганы болду. Өтүп бара жаткан аптанын эң эле интригалуу окуясы бул Камчыбек Ташиевдин премьер-министр Садыр Жапаровду ээрчип өлкө аймагын кыдырганы болууда. Кечирип койгулачы. Кичине сепетип койдум элем. Бүгүн ичпегенде качан ичпегенде. Кеттиң айда. Бул аптанын алдыңкы делген окуялары мына ушулар болду. Келерки аптанын аягында амандашканча саламатта туруңуздар.